Миссияны кантип табабыз дейт. Миссияны табыш үчүн баардык блоктордон арылабыз. Мен киммин деген суроого жооп тапканда гана биз таба алабыз. Мен аялмын, мен апамын, мен бирөөнүмүн дегендер жарабайт. Мен киммин деп өзүңүз суроо берсеңиздер, эгер ошону жооп билсеңиздер, анда азаматсыздар. Так, эми мен сиздерге бир хикая айткым келип атат да. Бир ата болот экен да. Кайталанган программа жөнүндө. Ошо мен билбейм киммин дейт. Келиңиз табабыз чогуу. Бир ата болот экен. Анан ал болсо баласын кичинекейинде аябай бактын түбүндө сабаган экен да. Анан бир күнү кошуналары чыкса, баягы ата картайып калган болот экен да. Анан жапжаш баласы ошол атаны сабап аткан болот экен. Анан өздөрү айтат экен да, ай кой деп койбойсуңарбы, тиги картайган эле атасын сабап атат десе, кошуналары айтыптыр да эмне деп. Ал деген өзүнүн жообун алып атат. Бул кайтар дүйнө. Бир учурда ушул баланы ушул бактын түбүндө аябай сабачу дейт экен. Азыр болсо ошонун гана жообун алып атат дейт. Айтайын дегеним, бул дагы кайталанган нерсе. Ушуга кошуп дагы бир хикая айтып кетейин. Азыркы учурда көпчүлүк чындыгында ушул нерсени көп кылып калды да. Бир ата картайып калат экен. Анан кийин ошол картайып калганда келини, балдары карлар үйүнө берели дейт экен да. Анан ошо карлар үйүнө алып бараткан учурда жанына ошо бир небереси дагы кошо түшөт экен да, баласынын баласы. Анан баласы болуп атасын карлар үйүнө алып барат. Алып барып таштап чыгат. Анан чыкканда баягы баласы менен небереси таштап коюп кетип бараткан болот. Анан ал небереси кечке эле аркасын карай берет да. Анан атасы сурайт: "Эмне эле аркаңды карап атасың?" деп. Анан ошондо баягы бала айтат экен: "Ата, мен бул адрести жаттап алайын. Сен картайганда мен сени ушул жерге таштайм да. Картайгандардын баарын ошол жака таштайт турбай, демек мен да сени таштайм, адрести унутуп калбайын" деп кайра карап алат экен да. Анан ушуну укканда баягы бала атасын кайра ошол карлар үйүнө барып, анан алып келип үйүнө жашатат. Муну менен айтайын дегеним, биздин балдар биздин айтканды эмес, биздин жасаганыбызды кайталайт. Микрофондорду өчүрөбүз. Жасаганыбызды кайталайт. Ошон үчүн азыр сиздер эмнени сүйлөсөңүздөр, эмнени айтсаңыздар, бүт баардыгын кайталайт. Мен балам ук мындай бол, андай бол деп айткан менен толк жок. Сиздер ошону күйөөңүздөр менен биргеликте балдарыңыздарга үлгү болуп көргөзүшүңүздөр керек болот. Биз азыркы учурда андай нерсени көргөзбөйбүз. Болгону тил менен өзүбүз чегип атабыз, сигарет чекпей деп айтабыз. Мисалы да, өзүбүз ичип алып ичпей деп айтабыз. Же болбосо аялыбызды уруп туруп, балам сен кийин аялыңды урба деп тарбиялайбыз да. Ал бала кантип урбайт? Эгер